Акция. Эми бизде мурдагыдан да арзан. Атайын билет баасын болуп көрбөгөндөй эң арзан жана ыңгайлуу кылып койду. 10 мартка билет баасы $1200 жана эң сооптуу айлардын бири. Алайда ким умра кылса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен ажылык кылганын сообу берилген Рамазан айында умра сапарына экинчи ирет жолго чыгабыз. Мындан сырткары сизге ихрам кийими, умра боюнча китептер, сумка, жилет, аялдарга жоолук, замзам суусу бекерге берилет жана эми документке деп жүгүрбөйсүз. Баарын өзүбүз бүтүрүп, буйруса сиз көрбөгөн тарыхый жерлердин баарын зыярат кылып келебиз. Сиздер жетектеген илимдүү Дамла Санжар Тыныбек уулу. Байланыш үчүн номер 0773 691 877. Бир барсанда көңүлүңүздү көксөгөнүн биз менен чогуу арзан жана ыңгайлуу баада билет алып, тилегиңизди орундатып келиңиз. Мындай ыңгайлуу шарттар бизде гана бар. Андыктан жазылууга шашылыңыз. Мынакей зонтиктер жабылып аткан үчүн. Шамга сааттай убакыт калды. Булардын негизги функциясы күндү тосот. Күндү тосуш үчүн бамдаттан кийин ачылат, анан эмеде жабылат. Кайра шамга жакын жабылат. Жабылганда куду бар, бүркүт сыяктуу, куштар канатын жапкан сыяктуу жабылып атат, көрсөңүздөр, аркага карап жабылып. Бул жамгыр жааганда кандай болот тамам? Жамгыр жааганда дагы ошо жамгыр тосо турган функциясы. Канализация менен калабыз. Канализация менен түшүп кетет. Ошонун ичи менен жерге түшүп кетеби? Жамгыр бул деле көп деле жабайт, эки тараптан калган да, көлөкөлүгүнө анан жамгырга калган да. Ошон үчүн наракка карат болгон экен да, зонтик сыяктуу эмес экен да бул, а? Зонтик сыяктуу эмес, тикке калган да. Ошондо сууну топтош үчүн ону ортодогу тургандар, сууну ортодо тешик бар, эме куур бар, ошондон нары сууга жерге түшүп кетет. Баары бирдей жабылып аткан, аябай сулуулук берет да, карасаңыздар, баардыгы уже жабылып атат. Ооба, мына. Бул эми адамдын колунан кылган нерсеси мындай суктанарлык да, бирок Аллах Тааланын берген жараткан мисал нерселер эсептеп кете албайбыз. Ооба. Эге баардыгы жабылып. Мындай кызмат кылышкан, акчаны аябастанчы. Чынында келгенде адамдардын жүрөгүндө бир кубаныч тартуулат. Машалла. Эртең менен кайра багымдатта бул кайра тосулат экен. Шам болоюн деп атканда кайра бул жабылат экен. Бул ошо күндөн тосуш үчүн коюлган экен атайын. Бул жакта билесиздер күн катуу ысыйт. Күн катуу ысыганда адам денелери дагы күйүп кетет. Аны кыштан мындай Азият Орта Азиядан келгендер мисалы айрыкча Орта Азиядан келгендер мындай ысыкка жогураак болот. Бул жерде 50 градуска чейин ысык болот. Бизде эң көп болсо 35 градус болот, 40 градус болот болсо. Бул жерде 50-55 градуска чейин ысык болот мына бул жерлерде. Мына ошондо бизге окшогон адамдар кыйын бул жерде ысыганда чыдай албай калышы мүмкүн. Көбүнчө бизден келген ажыга келгенде ушул жерлерде өлүп кетет көбүнчө. Мындай ысыкка чыдай албай калат кээ бирлери. Ден соолугу начардыгынан дагы катуу таасир берип калат да. Ошон үчүн мына ушуларды тоскон мынакей. Мынакей. Жабылып. Банкоматка барып келген да. Мына. Мынакей. Мына секиндик менен жабылып атат буюрса. Мына жабылгандан кийин стойка сыяктуу эле болуп калат. Мынакей туугандар, ушундай кыскача маалымат. Тоскучтары, күндүн нурунан тоскучтары мына ушундай туугандар. Мынакей. Нарактагыларды көрдүңөрбү? Жабылып калды уже. Стойка сыяктуу болуп калды. Мынакей, карагыла. Муну карагыла, стойка сыяктуу болуп калды. Мына. Мына. Кечинде жабылат бардыгы. Анан таң заардан кайра багымдаттан
ачылат. Мына ушундай. Ассаламу алейкум рахматуллах баракату.